Адам баласы ден соолугуна кам көрүш үчүн кайда гана бармайт, урматтуу телекөрүүчүлөр. Анысагандай бүгүнкү күндө Гүлсана айым жана Алтынбек мырза биздин каармандарыбыз болмокчу. Өкөтөң бири сүлүк курт жана бири укалоочу. Эч кандай дары-дармектин эч кандай кереги жок дейт. Болгону алар сүлүк курт менен жана укалоо менен айыктырышат экен. Ошондуктан чай үстүндө сырдашуу берүүбүз башталды. 1 мартка чейин Бор-бор курулуштан болуп көрбөгөндөй арзандатуулар. Бишкек шаарынан 1 бөлмөлүү батир студияны болгону 700 000 сомго ала аласыз. Бак Дөөлөт бул жогорку стандарттарга ылайык курулган, жайлуулуктун бардык талаптарына жооп берген заманбап турак жайы. Курулуштун аяктоо мөөнөтү 2019 жылдын декабрь айында. Менчик батир жөнүндө кыялдануунун ордуна ал батирде жашай турган убакыт келди. Мына ушинтип урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан чай үстүндө сырдашуу берүүбүз бүгүн Пирамида каналында эфирде старт алып жатат. Бүгүнкү биздин каармандарыбыз эл керегине жарап, элге кызмат кылып жүргөн эжебиз менен байкебиз бар. Бапаева Гүлсана эже, ошондой эле Сулайманов Алтынбек мырза. Саламатсыздарбы? Маанайыңыздар жакшыбы? Абдан жакшы. Элдер келип аткан кандай? Сиздерге мисалы үчүн ушул жакка кантип сиздерди таап келип атат? Мен ушул жөнүндө таң калганым, мисалы үчүн ушул сиздердин эчтен караганда кичинекей эле көрүнөт экен да. А бирок ичине кирсем, сиздердин атайын сиздерге дарыланалы деп келген күтүп турган кардарларыңыздар өтө эле көп көрүнөт экен. Ошондуктан Гүлсана эже, мен сизден баштайынчы. Сиз ушул сүлүк курт менен дарылайт экенсиз көпчүлүктү. Анан сизге келген бул жакта дарыланайын деп келгендер да көп экен. Булар каяктан сизди кантип таап келип атат? Саламатсыңарбы, урматтуу калай калк. Мен 31 жыл болуп атат врач болуп иштегениме. Мен өзүм терапевтмин. Акыркы 5 жылда сүлүк курт менен дарылоо ыкмасын терапияда колдонуучу врач деп эсептейм өзүмдү. Мындан тышкары жана натуропат, натуралдык тамактар, натуралдык суусундуктарды колдонуучу врачмын. Демек, гирудотерапия. Гирудотерапия деген бул сүлүк менен дарылоо. Сүлүк куртту оозунда гирудин деген ферменти бар. Ошол үчүн бул дарылоону гирудотерапия деп коюшкан. Жаратылышта 650-ге жакын сүлүктүн түрү бар. Мисалы койго жабышкан, уйга жабышып, бакага, балыкка, мына кээ биздин улуумундагы адамдар келишип дарыланганда келишкенде айтып калышат да, биз илгери малдарды багып жүргөндө суу ичип атканда тилдерине сүлүк курт жабышып чыкчу эле деп. Эми ушул жаратылыштагы мал келдин сүлүгүнөн айырмаланып, адамдардын сүлүгүн фабрикада өстүрөт. Биофабрика деп коет. Мурунку СНГ боюнча азыр Москвада 2-3 жерде фабрика бар, жана Азербайжанда бар. Мындан тышкары Турциядан алып келишет. Ушул сүлүк адамдарга коюлуучу сүлүк бул бир гана адамдарга коюлуучу сүлүк болуп эсептелинет. Булар бир эле жолу колдонулат. Булар эч качан экинчи жолу колдонулбаш керек. Биринчиден оор кан аркылуу жугуучу ооруну жугуздуруп албаш үчүн бул бир эле жолу коюлуучу сүлүк. Анан экинчиден дагы бир жакшы нерсеси, сүлүк курт өзү тиштегенде өзүнүн куртун шилекейиндагы дарысын бергенден кийин ал шилекейдеги дары 4 айдан кийин пайда болот. Ошон үчүн муну кайра койгонго эч кандай майнап жок. Кое туруңуз. Анан ал сүлүк курттарды мисалы үчүн атайын тетигинче жерден алыстан бери алып келип атсаңыз. Ооба. Анан бир жолу колдонуп туруп, анан эмне кыласыздар? Аны биз 5% жана 10% хлораминде өлтүрөбүз. Мына адамга койгондон кийин ал соруп биринчи дарысын чача баштайт, анан кийин адамда кыргыздарда эң жакшы макал бар. Арам канды соруп алат депчи. Ошо эң негизги адамдагы арам канды гана соруп алат. Бул медицинада чындыгында ал бул тастыкталган нерсе. Арам канды гана соруп алгандан кийин, дарысын берип бүткөндөн кийин ал өзү мисалы нормада 4 см 10 см чейин боло турган болсо, ал өзүнөн 3 эсе болуп чоңоет. Соргон арам кан соргондон 3 эсе чоңоет дагы. Анан кийин толгондон кийин болду, ал түшүп калат. Эң негизгиси буларда өпкө жок. Калган бүт органдар бар. Дагы бир өзгөчөлүгү булар гермафродит деп аталат. Гермафродит деген буларда эркектин дагы, аялдын дагы жыныстык органдары бар. Бир эле сүлүктө эркектин дагы жана жыныстык органы бар
адамдарды бул гермафродит дейт, бул сүлүктөр да ошондой гермафродит болуп эсептелинет. Демек булар кандайча дарылайт? Булар дарылаганын себеби шилекейинде 120дан 130га жакын ферменти бар. Ферментти биз дары десек эч качан жаңылышпайбыз. Мисалы силер ашказаныңар ооруп калганда фестал, омез, омепразол деген, мезим деген ферментативдүү дарыларды ичесиңер. Ошол ферменттер сүлүктүн оозунда 120сы бар. Эң биринчиси башында айтып кеткендей гирудинди тапкан үчүн гирудин терапия деп койгон. Андан тышкары дестабилаза, биделаза, биделаза ушуга окшогон ферменттер болгон үчүн муну биз дары десек эч качан жаңылышпайбыз. Эмне үчүн адамга жардам берип атат? Себеби бул ошол фермент адамга киргенден кийин өзүнүн адам качан ооруп калат? Адамда кан тамыр менен бес тамырдагы чөйрө кычкыл чөйрөдөн, щелочтуу чөйрөдөн кычкыл чөйрөгө өтүп калганда ооруп калат. А сүлүктүн оозундагы дарысы бул щелочтуу чөйрө. Ал ошол кан тамырга дарысын бергенде ошо кан тамыр менен бес тамырдын ичиндеги кычкыл чөйрөнү щелочко айландырат. Ошондон адам жакшы болуп атат. А щелочь деген чөйрө бизде нормада 7,4, pH 7,4 деп коет. Ушул кан тамырга кирген, мына сиздер абаны жутканда, тамакты жегенде бардык жактан адамга керексиз нерселер, керектүү микробдор баары түшөт. Алар биздин организмибизде жашап, биздин организмибизди кычкыл чөйрөгө айландырып салат. Эми ошол түшкөн микробдорду, ошол түшкөн шлактарды кетирүү үчүн биз фермент беребиз. А фермент бул сүлүктүн оозунда 120 ферменти. Мына ошондон адам жакшы болот. А сиздер мисалы ошол алыс жактан атайын ушундай убарачылык менен алып келесиздер да. Мисалы ал жака атайын сиздер айтып, анан алар сиздерге салып, ар биринин баасы өзүнчө бар да. Ооба, булардын баасы өзүнчө болуп келет. Буларды алып келгенде булар бир жумага чейин суусу жок, көң, чым көңдүн ичинде жашай алат. Фабрикадан жөнөткөндө булар мох, чым көңдү салып, ошо атайын пахтадан жасалган хлопчато бумажный материал деп коет, ошо пахтадан токулган материал кездеменин ичине мохту салып, анан сүлүктөрдү салып жөнөтөт. Алар ошо бизге келгенге чейин бир жумага чейин ошо мохтун ичинде эле жүрүп эле, суусу жок, аба менен дем алып эле бизге чейин жетип келет. Аларды биз келери менен алып туруп, аларды биз сууга салабыз. Анан булар уже болду, сууда жашашат. Буларга тамашалап кандай тамак бересиз, кантип кармап турасыз дейт да, жок, булар тамак жебейт. Булар тамак жебейт, булар бир гана кан системасы, без системасы бар. Жаныбар болобу, адам болобу, ошолордун гана канын жана без суюктугун сорушат. Ошол менен гана тамактанышат. Андан башка нерсе менен тамактанбайт. Буларга болгону гана сууну биз алмаштырып турушубуз керек. Эмне үчүн? Суунун ичинде кислород бар. Булар банкага салгандан кийин суунун ичинде ошо кислород менен дем алып эле, кайра сыртка чыгып, кайра кислород менен дем алып, анан абадагы кислород менен дем алып, кычкылдык менен дем алып, ушинтип эле жашай берет. Анан буларды биз келгенден кийин бир күн дем алдырабыз. Себеби деген булар өтө жытка, үнгө аябай сезгеничтүү келишет да. Ошон үчүн жолдо машинанын үнүнөн, түтүндүн жытынан булар келгенде бир аз беспокойный болуп калат. Анан биз аларды ошо банкага салып бир күн дем алдыргандан кийин эртеси биз колдоно баштайбыз. Эми чындыгында биз өзүбүз барбайбыз, муну бизге доставка кылып алып келип беришет. Ошол келген доставкасы, келген биздин кызматыбызды кошуп, ошондон биз сүлүктүн өзүнүн баасын чыгарабыз. Илгери бизде аталар, апалар койдукун алып, уйдукун алып, малдыкын эле дарылап коюшканда. А сиздер болсо атайын тиги чет өлкөдөн алып келгениңиздер өтө кызыктуу экен. Бул ушу бир гана адамдарга коюлуучу зыяндуу нерсесин алып салып, фабрикадан ошо илгери зыяндуу нерсесин алып салып туруп, анан өстүргөндө анан ошондон көбөйтүп отурушуп, анан Россия мисалы бир жылда 2 миллионго чейин, 3 миллионго чейин сүлүк курт чыгарышат. Абдан көп чыгарат. Себеби булар бир жолу колдонулуучу шприц. Орустар айтып коет, одноразовый живой шприц деп коет. Демек бул тирүү бир жолу колдонулуучу ийне сыяктуу. Гүлсан эже, сиз сүлүк курт менен гана дарылайсызбы же дагы башка нерселерди да колдоносузбу? Абдан жакшы суроо. Себеби деген мен мындан 5 жыл мурун баштаганда бир гана сүлүк менен дарылап эле, анан кийин келген пациенттеримди байкачумда анча жакшы
мындай жакшы Биринеси болгонун сезбечүмүн да. жетпегенде Биринчи жетпегенде болурчу. Анан мен анын ортосунда 5 жылдын ичинде бул Россияга, башка жактарга барып, ушу сүлүк курт менен дарылаган профессорлордон окуп алып, билимимди өркүндөткөн сайын мен көп нерселерди кошо баштадым. Мен башында айтып кеткендей, мен мындан тышкары натуропатмын дегендей, мен азыр ошо сүлүк курт менен дарылап атканда эң негизги мен дайым келсем мен айтам да, мен 6 ыкманы колдоном. Демек, мен сүлүк койгондон кийин мен сөзсүз ал адамга массаж жасатышым керек. Андан кийин мен ага суу ичкенди үйрөтөм. Мен ага тамакты жөндөгөндү үйрөтөм. Мен ага чөптөрдү ичкенди үйрөтөм жана мен ага өзүндөгү канткенде без тамырлар жакшы иштей баштайт. Ошол ыкманы үйрөтөм да. Массаж менен дарылаганда мен атайын ошо адисти алып келгем. Адисти тааныштырсаңыз болот. Сулайманов Алтынбек мырза, атайын укалоочу. Укалоонун көп түрүн азыр кыргыз элибизде колдонуп жүрөт да Алтынбек байке. А сиз кайсыл түрүн колдонуп атасыз? Чындыгында бул массаждын укалоонун аябай түрү көп. Биздин өзүбүз деле мен өзүм бир 15тен ашык түрүн жасаймын. Кимге эмнелер көбүрөөк керек. Бул укалоонун түрлөрүндө мен колдонгондор биринчи биз курсакка көбүрөөк маани беребиз. Биринчи очередь эле курсакты карайбыз. Курсактан башталат да. Андан кийин диафрагмаларды карайбыз. Ошо диафрагманы массаж колдонобуз. Андан кийинкиси адамдын сөөктүү мүчөлөрүн түздөгөн юмехо деген массажыбыз бар, ошону колдонобуз. Анан калгандары ошол кимге эмне керек. Ошол массаждарды адамдын келген кишиге кайсынысы көбүрөөк керек болсо, ошону көбүрөөк колдонобуз. Мисалы үчүн меридиан деген массажыбыз бар, ошону колдонуп калабыз. Банка коюш керек болот, ударно-динамический деп коет, аларды колдонуп калабыз. Ошол келген кардарга жараша колдонулат. Дары ичкен адамга дарыны өзүнүн нормасы менен ичсе дары деп коет го. Андан ашыкча ичип жиберсе бул уу деп те коет. Сиздики мисалы үчүн ушул укалоо жагынан ашыкча көбүрөөк болуп кеткен жагы барбы? Мисалы үчүн көбүрөөк болуп кеткен жагы сөзсүз болот. Мисалы үчүн диафрагмальный массажда биз биринчи очередь диафрагмаларды ачкан кезде аны биз 2 күн эс алганы жөнөтөбүз. Организм эс алыш керек. Организмди эс алдырып, ал ошол эмне болуп атат, денеде эмне өзгөрүү болуп атат, ошону байкаш керек. Сөзсүз түрдө эртеси күнү эле келип эле аны кыйнаган кезде ага нагрузка келип калышы мүмкүн да, денеге оор келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз 2 күн эс алдырабыз. Сиз мисалы үчүн укалай турчу жерди бир күнү колун, бир күнү бутун кыласызбы же башынан баштап аягына чейин? Жок, организм бул цепочкада бири-бирине байланыштуу. Бири-бирине илешип турат. Мисалы үчүн, кээбиркилери кулагым артты эле ушу дукулдап атат, кулагымда шум болуп атат дейт. А биз кулакты биз бөйрөктөн деп билебиз. Бөйрөктө нарушение болуп атат. Бөйрөктүн эле өзүнүн эле оорусу бир топта киста болушу мүмкүн, таш болушу мүмкүн, кум болушу мүмкүн, ылдый салаңдап калышы мүмкүн, суу өтүп калышы мүмкүн. Ошол сыяктуу бөйрөктүн эле оорусу канча. Ошону биз курсакка массаж кылган кезде аларды ордунан козгоп, ордуна түртүп жолун көрсөтүп коебуз. Курсакты ичегилерди жылдырып, ал өзүнүн ордуна өзү жайланышып алат. Өзүнүн функциясын аткара баштайт. Ошол нерседен кулак кетет, кулактын шуму кетет. Мисалы үчүн кээбиркилери өзүнүн эле артынан бирөө ээрчип жүргөндө коркуу сезимдери бар. Бул дагы бөйрөктөн. Бөйрөк ордунан козголуп калса, кишиде ошондой коркуу сезимдер пайда болуп калат. Ошон үчүн биз комплексни төбөдөн таманга чейин карайбыз да. Мисалы үчүн кээбиркилери өзүнүн өзү эле каприз болуп эле, кызганыч пайда болуп, жок жерден ыс учу чыгарган жакшы көргөн кишилер бар. Алардыкы боордон, боор жакшы иштебегендиктен ошондой кызганычтарды пайда кылат. Аны оору деп көпчүлүк эсептешпейт. Уйкусу качат, тревога болуп, өзүнүн өзү эле бир жатайын десе уктай албайт, туруп бирдеме кылайын десе бир нерсе көңүлү жок. Өт жакшы иштебей калат, өт танбай калат, запорду алып келет. Ошондон адам тревога болуп баштайт да. Ошол нерселерди биз ошон үчүн төбөдөн таманга чейин комплексный жасалат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул өтө кызыктуу болуп атат. Мисалы үчүн мен үчүн дагы бул жакта Гүлсана эженики дагы ушундай сүлүк менен дарылаганы, Алтынбек мырзанын ушундай укалоо менен дарылаганы бул өтө башкача экен. Сиздер мисалы үчүн адамдын кызганганы дагы бул ички органынан деп айтып атасыздар, Массаж боюнча тастыкталган мисалы үчүн. Массаж боюнча мен бир аз кошумчалап кетейин.
массаж, мына Адис айтты, массаж коем, мен банка коем деп. Чындыгында көп окууга барды. Бул Адис көп массаждарды алып келди, үйрөнүп келди. Массаждын негизги мааниси адам үчүн. Биз мында кан айлануу менен без айлануу жакшыртабыз да. Көрдүңөрбү? Ал банка койгондо деле адамдын денесин биз укалаганда деле, адамдын денесин чапкылаганда деле, адамдын денесине банка койгондо деле биз теридеги жана теринин арасында жайгашкан кан тамыр менен без тамырлардагы кан айлануу жана без айланууну жакшыртабыз. Мен башында айтып кеткенде адам эмне үчүн ооруйт? Адамдын кан тамыры менен без тамырына керексиз нерсе чогулуп калат. Ал чыкпайт. Мына бөйрөк деп атат, бөйрөккө жакшы кан келбейт, жакшы жаман нерсени алып кеткенге алып кете албайт. Ошол нерсени Адис бөйрөктү түртүү менен, бөйрөктү кыймылдатуу менен, булчуңдарды түртүү менен, булчуңдарды эзүү менен биз ошол жердеги кан айланууну, без айланууну жана нервти ойготконго аракет кылабыз. Мына банка койгондо көгөрүп калат, Бул деген эмне кандай мааниси бар? Биз теридеги абдан майда капилляр деп коет бизде. Мына биз көзгө көрүнгөн кан тамырды гана ойлойбуз, а көзгө көрүнбөгөн абдан майда кан тамырларды капилляр дейт. Ошодогу капиллярлардын ичиндеги шлак толуп калгандан кийин ал эч жакка чыга албай калып атпайбы? Анан биз ошол капилларларды банка койгондо ал жарылат. Жарылгандан кийин ал кайрадан жарылган жер бүтөлөт дагы, ичиндеги жол ачыла баштайт. Сиздердин ушундай иш бөлмөңүздөрдө отуруп чай үстүндө сырдашып атканыбыз, бирок сиздердин баягы врач катары чай ичпей суу ичели дегениңиздер да мага жакты. Ооба, мен сиз алып баруучу келгенде эле сиз эмне көтөрүп жүрөсүз деп кызыкты. Чындыгында мен чай ичпейм. Мен суудан ичип отурат экенбиз, мага көрүшүлөр. Судан ичип отурыңуздар. Мен чай ичпейм. Мен 2 жылдан бери нан жебейм. 2 жылдан бери кара чай ичпейм, көк чай ичпейм, кофени болсо эч качан ичкен эмесмин. Себеби мындай болуп атпайбы? Мен адам пациенттер келгенде мынтип түшүндүрөм да, шланганын ичине ылай толуп калды, Анан сиз помидорго суу коеюн десеңиз, шланганын ичинде ылайдан өтпөй жатпайбы? Анан биз ошо шланганы мынтип туруп сууну кой беребиз, анан шланганы кармап турсак, бул келип аткан суу толот да. Толуп тургандан кийин биз кой бергенде тиги ылайды жууп кетип атпайбы? Ошондой кылып туруп массаж Адистин кызматы ошол жерди басып турат да, кан тамырда. Кан тамыр болобу, без тамыр болобу, басып тургандан кийин ал жер кой бергенден кийин ал жууп кетет. Бул бир. Экинчиси, сиз суу ичмейинче кантип кан тамыр менен без тамырда кантип айланат. Мына адамдар келип, мени анализден өттүм эле, каным коюк деп атат деп. Эмне үчүн коюк? Себеби деген бизде кандын ичиндеги элементтерди кармап жүргөн нерсени плазма деп коет. Мынандай силерге түшүнүктүү болсо, суунун ичине мына алмаларды салып койсок, булар жакшы айланып жүрөбү? Анан ошол суу кисел болуп калса, багы кирген микробтор түшкөн шлактар неме болуп туруп, сууну койлантып салса, алма кантип чыгат? Мунун ичинде алма. Биз ошол сүлүктүн оозунда дары менен биз ошол сууну, суюктукту суюк абалга алып келебиз жана суу ичүү менен биз аны түртөбүз. Адам килограммына жараша, мына барыңыздар угаңыздар, урматтуу калай калк, килограммыбызга бардык адамдар килограммды 30га көбөйтөсүңөр. Эгер сиз 70 кило болгон болсоңуз, 30га көбөйтсөңүз 2 литр 100 мл. Сиз демек бир күндө 2 литр 100 мл сууну ууртоо менен, кээбиркилер жок мен 3 литр суу ичем. Кантип ичесиң? Бир ичкенде 2 стакан жутам. Жок. Сиз бир ичкенде 2 стакан жутсаңыз, ал кирди дагы ашказанга барды, анан эле ичеги барып туруп, бөйрөк барып туруп сызга чекип калып атпайбы? Эң туурасы ууртап ичүү. Ууртап ичесиз. Мен да ууртап ичип турам. Ооба, мына сиздер дайыма телевидениеде неме келгенде сиздер көбүрөөк отурасыңар. Ошо отурганда 1 саатта 200-300 мл сууну түгөтүп туруш керек. Алтынбек байке, мен сиздерге атайын кайрылып келип аттым эле. Атай, бул бизде ошо Пирамида каналын бүтүн Кыргызстандын бардыгы көрөт. Мен болсо сиздерди ушундай биздин атайын жамаат, сиздерди ушу көпчүлүктөн чүй жергесинен, ушу Бишкек Борбор калаасынан угуп, анан атайын сиздерге келдик. Ушундай элди астына көргөзөлү деп. Те алыста, мисалы үчүн канча деген айылдарда, ошол жакта мисалы үчүн сиздерге жетпей аткан инсандар сиздерге кантип кайрылса болот? Балким сиздер телефонуңуздарды биздин көрүүчүлөр аркылуу
ушул номерге чалып кайрылып келсеңиздер болот деп айтып коесуздар. Биздин телефон номерибиз 770 20 13 24. Ушул эле номер 707 менен 551 менен 20 13 24. 20 13 24 551 менен дагы 551 770 707. Меники 558 47 02 47. Анткени биздин көптөгөн айыл жергесинде сиздерге жетпей аткан байкелер, эжелер бар да. Анан бул жакта сүлүк менен дарылап, анан ошондой эле уккалоо менен дарылап аткандан кийин биздин дагы сиздерге муктаж болуп турган инсандар сиздерге ошондой эле кайрылса болот экен деп. Анан алар да ошондой эле дарыланып кетсе болот экен, сиздерден. Ошондой эле биздин башкы демөөрчүбүз бар, чай үстүндө сырдашуу берүүсүндө. Бул демөөрчү Борбор курулуш компаниясы деп аталат, урматтуу түлөгөчүлөр. Борбор курулуш компаниясы, урматтуу байке эжекелер, сиздер дагы кайрылсаңыздар болот экен. Азыркы тапта атайын ушу кыргыз элине жардам деген мааниде болгону бир бөлмөлүү батирди $10,000 гана баштайт экен. $10,000 барып бир бөлмөлүү батир сатып алсаңыздар болот экен. Бул кыргыз элине чындыгында чоң жардам деп түшүнсөк болот экен. Ошондуктан Борбор курулуш компаниясына кайрылсаңыздар болот, урматтуу түлөгөчүлөр. Эми келиңиздер, сөзүбүздү дагы да болсо улап кете берели, алдыңды көздөй. Азыр мисалы үчүн укалоо боюнча канча убакыт колдонулат? Канча күн керек? Жакшы суроо болду. Ар кимде ар кандай болуп калат. Мисалы үчүн бизге келгендердин көпчүлүгү мойнум талып атат, башым артты көздөп тартып атат деген суроолор менен, эки тизем ооруп атат деп келишет. Анан женский, мужской половой органдар боюнча келишет. Себеби анын оорусу башка жактан келип чыгат да. Мисалы үчүн жана эле айтып кеткендей эле ичибиз көпкөндө, запор ич каткан кезде же туура эмес бирдемени ашказан алгыла алганда ич көпкөндө диафрагма көтөрүлөт дагы, кислород жетишпей баштын арты тартып баштап ооруй баштайт. Кээбиркилер тизем ооруп атат деп, тизеси ооруганына канча жыл болду десең 5 жыл болду. 5 жыл мурда ал цистит менен ооруган. Ошол нерсе табарсыктын арты менен ичегинин астында половой органдар жайгашкан, андан ылдыйынан кан тамырлар өткөн. Ошол жерде нарушение болгондон кийин ал бутка өтөт. Бутта тизе иштеген жери, белек иштеген жерлерде кан айлануу жүргөндө ошол жерлерде бүт жанагы түшкөн нерселер застой болуп калат дагы, ошолордо ооруну пайда кылат. Келет дагы бизде 5 жылдан берки ооруну кээбирки бизде кардарлар чындыгында бир 5 мүнөттө эле жакшы болуп, жана машинаны алып барып запчасын алмаштырганда кабыл алып келишет да. Андай болбойт. Бул канча убакыт ооруну чогултту, ошончо убакыт керек. Мисалы үчүн 5 жыл ооруду, ал 5 жылга барып тазаланат. Эгерде чын дилинен мен ушул нерсе менен тазаланайын деп аракет кылса, 5 жыл десең ал күндө келбейт. Биринчи күнү келет дагы, бизде массаж алгандан 3 күн эс алат. Андан кийин келип биринчи процедурабыз биздики 13 күндөн 15 күнгө чейин чозулуп калат. Андан кийин 3 ай эс алат. 3 айдан келип дагы 10 күнгө келет. Андан кийин 6 айдан кийин келип 7 күн алат. Анан ай сайын 1ден 2ден келип же болбосо 5-6 айда бир 2-3 жолдан келип турса болот. Ошондой кылып чыныгы организм тазалайм десе, ал канча жылда чогулткан болсо ошончо жыл убакыт кетет. Ал менен. Аны ар ким биле бербесе керек да менимче. Балким ишке чыгып келип сок оорунуп калдым деген ойдо болуп калат. Ошо бул дагы туура суроо болду. Мисалы үчүн кээбиркилер келет дагы, менин белимде грыжа бар экен, же болбосо белимди козготуп алдым, белим ооруп атат деп. Мен орун нерсени көтөрө койгондо эле белим грыжа болуп калды деп түшүнүшөм. Жанагы ичин кармасам мен ичимде эмес. Мен белиме келдим сага деп биз жаман көрсөт. Анан ошол нерсе эмне себептен ооруп атат? Ал жерге азык барбай атат. Ал жер кургап турат. Кан айлануу начар болуп атат. Питание жакшы жетпей атат. Анан ал келет дагы бир нерсени көтөрөм дегенде кырс этип жанагы шылтоо болуп калат. Мурдатан келаткан. Ал мурунтан 2 жыл, 3 жыл. Мүмкүн ал пациент 5 жыл мурун ооругандыр, мүмкүн 6 жыл. Ар бир клетка, көрүнбөгөн клетка ошо страдать этип, ошо өзгөрүп отуруп, бир клетка 2, 6, 10 ошентип отуруп, бир органга келгенге чейин 5-6 жыл убакыт өтөт. Адам ооруну сразу сезбеши мүмкүн да, ал мурунтан келген оору. Анан кийин ошо бир нерсе себеп болуп, может оор көтөрө койгондо, может ысыктан музыкка чыга калганда ошондон жок мен кече эле ооруп калдым деп келип биздин адисти кыйнашат. Анан ошол нерсени кайрадан ошол жерге
таза кан алып барыш керек, ошол жерге азык алып барыш керек. Ал акырындык менен болот да. Бар андай эмелер бар. Мисалы үчүн барганда кырс эткизип ордуна салып койдум, тырс эткизип салып койдум. Биздин оюбузда тарсда чейип калган экен, түшүп калды деген ой келет. Ал жерде нерв успокаивать этет. Убактылуу гана, бирок причина кеткен жок, оорунун себеби кеткен жок. Ал убактылуу гана токтоп турат. Ал кийин дагы кайталанат. Ошон үчүн биринчи ал жака эмне себептен оорутат, кандай болуп оору пайда болду, ошол себептерден болот. Мисалы үчүн бизге келгендер моногу S1, L5, L4 деген позвоночниктерде көпчүлүгү ошол жер менен ооруп келишет да. Ал сен ошол жакты ооруп атканда андан мурда ичиңди көрөлү. Бул биздин ички орган, половой орган ошол жака берет. Ошол себептен ошол бел ооруйт. Томографияга барып түшкөндө сөзсүз түрдө ал жерде грыжа же болбосо смещение же болбосо бир ооруну айтып келишет. Сенде ушул причиналар барбы? Ичиңде ушул нерселер ооруйбу? Ушуларын сезесиңби десең, ооба сезем дейт. Ушул нерседен болуп атат десең, жок мен оор көтөрө койбодум, ошондон кармап калды деп айтышат да. Негизи бизде мисалы үчүн бир эле терибиз канча нерсени кызмат аткарат. Биз байкабаган менен ысыкты, муздакты, бир уулуу заттардан коргоп биздин терибиз эле канча кызмат кылып атат биз үчүн. Ички органда деле ошончо кызмат аткарат да. Ар бир орган. Анан ал башка жака ошол жетишпей калат да. Азык бере албай калат. Сиздер канча жыл мурун, канча убакыт мурун суук тийгенин же оорутуп алганын мындай айтып бере албайсыздар да? Ал өзүнүн мисалы үчүн ооруганын айтса, ошондон наркысын айтып берет. Мисалы үчүн бутун ооруганына 5 жыл болдубу? Ал 2 жыл кошкондо 7 жыл мурда цистит болду. Же болбосо кээ биркилер бут ооруйт, кызганып, жумуштан кызганып, убагында туалетке барбайт, отура берет. Ошол нерседен да ал кайра организмге сиңип кетет. Ошол ооруга мисалы үчүн ашказан ооруп келди. Канча болду? 2 жыл болду, 2 жыл 3 жылдан бери ушинтип кыйналып жүрөт. Ал уже нар жагында 5 жыл мурда башталган. Ал организм күрөшүп атты, аябай күрөшүп атты. Күрөшкөн кезде жардам кылбастан ал көңүл бурбай койду. Акыры күчү жетпей калган кезде анан кийин оору пайда болду. Бул жерде кызыгычы, жанакы адамдар бир дарыны ичсе, ал бир ичкенден кийин экинчи жагына сөзсүз түрдө зыян алып келет да. Анан сиздерде болсо бул жагында эч кандай зыян тарткызбайбы? Ооба, биздин дарылоо бул альтернативный дарылоо десе болот да. Мисалы официальный медицина, мисалы аптекада дарылар, биздин медицинада биз ооруну басуу менен күрөшөбүз. Биз противовоспалительный деп коет. Ошо шамалдаган жерди жакшы кылуу менен күрөшөбүз. Бизге кирген микробду өлтүрүп антибактериальный ошо менен күрөшөбүз да. Анан шишик болсо ошо шишикти кетире турган. Биз ошо менен күрөшүп ошого дары беребиз. Бул гирудотерапия жана массаждын дагы бардыгын эмес, эми ушу биздин азиз кошулган массаж колдонгон массажды мен альтернативный медицина деп окуткан бизди. Бул деген ушул параллельный кетет, официальный. Официальныйда деле биз аракет баарын жасап атабыз. Биздин методдо биз натуралдык нерселерди колдонгонго аракет кылабыз да. Ошол эле ооруну басабыз. Ошол эле нервти ойготобуз. Ошол эле шишикти кетиребиз. Бирок биз натуралдык нерселер менен колдонобуз. Ошо натуралдык нерсеге эмне кирет? Суу кирет. Эмне үчүн сиздер чай ичпегиле, кофе ичпегиле деп атабыз? Булар биздин ыкмада эки эле нерсе бар. Ысыктан жана сууктан ооруйт адам. Ушул кофе, чай, күчтүү нерселер булар ысыкка кирет. Суу бул суук нерсеге кирет. Ошо суу менен дарылайбыз. Мына илгери деле биздин ата энелерибиз 40 күн сууга салып койгон. Адам өлгөн эмес, оорудан айыккан. Көрдүңүзбү? Бул суу. Андан кийин азыркы мен ошо натуралдык тамактар дегеним себеби көбүнчө жаштар келишет бизге. Жаштар келет, көп эле мен жаштарды ушу силер мен айтам да, силер кап болбой каласыздар, химизациялап кеткенсиңер дейм да, химикалык заттар менен тамактар. Эмне үчүн 92-жылы Союз бүтөр менен эле бизге Кытайдын конфеттери, Кытайдын суюктуктары келип баштады. Ошону жеп, бул краска. Краска, мына красканы бала жеди. Анан бардык нерсени биздин организмибизде өлтүрүп берет да. Анан краска келгенде өт аны эритип жок кыла албайт, анан мээден сурайт да, мага башка нерсе түшүп калды го, эмне болду десе, анда ичегиге отукташтырып кой дейт. Ал краска барып ичегиге отукташып калат. Анан ал бала отукташты, ал 15ке чыкты, ал 20га чыкты, ал 25ке чыкты. Анан үйлөнөйүн десе эле, азыр мага көп
балдар келет, эже мен деген эми бул медицина, мен сиздерге мындай эле айтайын, мен деген аялыма бир жумада бир жолу жарайм деп айтат. Или аялы келет, мен боюмда болду эле, ичинде балам өлүп калды. Эмне үчүн? Себептин бардыгы бул ичегиден болот. Мына бардыгы оору, канча оору болсо, мына мага канча деген пациенттер келет. Мен биринчи ичин карайм. Мына адис айтканда ичин карайбыз десем, мен башым оорутат, эмнеге ичим карайсың? Мен бутум оорутат. Жок. Оорунун бардыгы, урматтуу калайкап, бул ичегиден башталат. Ичегиге силер жеген керексиз нерсенин баары токтошот. Жаштар жеген кола болобу, башка болобу, химикаттын баары отукташып калат дагы. Ичеги чоңоет. Ичеги чоңойгондон кийин ичегинин жанындагы без тамырларга чогулат. Бизде без тамырлар, мен военныйлар деп айтам да. Алар бизге кирген микроб болобу, бизге кирген чаң болобу, ошо без тамырлар алар жок кылып берет да. Анан ал бир аз жок кылат, анан бир жыл жок кылып аракет кылат, анан 2 жыл, анан 3 жыл, 10 жыл барып туруп, багы жок кыла албаса анан ичегидеги без тамырлардын ичине алар чоңоет дагы. Чоңоюп, объему, көлөмү чоңоюп турган башка органдарды кысып калат да. Мына мужской органды кысып калат, женский органды кысып калат, бөйрөктү кысып калат, боорду кысып калат. Ошо менен анан оору пайда болот. Эң негизгиси дарылоодо биздин альтернативный медицинада сүйлүк менен дарылайбызбы, массаж менен дарылайбызбы, башка натуралдык тамак, суу менен дарылайбызбы, биз ичегини биринчи ордуна келтиришибиз керек. Ичегини ордуна келтирмейинче эч качан сиздин грыжаңыз барбы, сиздин сахарыңыз барбы, сиздин давленияңыз барбы, сиз сотрясение алгансызбы, сизде геморрой барбы, сиздин жатында бала кармап айтабы, сиз жыныстык жактан слабыйсызбы, ичегини жакшы кылмайынча биз ал жаккан результат көрөбүз деп айта албайбыз. Эң негизгиси, демек биз ичегини басат. Адис массаж менен ичегилерди ордуна келтирет, массаж менен бөйрөктөрдү ордуна келтирет, массаж менен жыныстык органдарды ордуна келтирет. А биз болсо сүлүк менен дарыны беребиз дагы, кан тамырдын ичиндеги кычкыл чөйрөнү, щелочный чөйрөгө аракет кыла баштайбыз, андан чыкары сууну беребиз, андан чыкары сиз тамакты жөндөйсүз, андан чыкары сиз чөп, мына чөп бирөөс айтпай кеттим. Чөп деген биздин илгерки ата-энелерибиз таза суу ичишкен. Кыргызстаныбыздын өзүбүздө өскөн, таза абада өскөн чөптү жеген, ошо таза чөптү жеген малды жегенбиз. Таза нан бышырылган, азыркы дрожь деген бул дрожжевые грибки бар аякта. Ошо грибки адамга киргенден кийин ичегиден эч качан чыкпай коет. Дрожжу жок нерсе жеш керек. Ал үчүн сиз 2 жылдан 5 жылга чейин нан жебейсиз. Мурунку сизге түшкөн дрожж грибкилер кеткенден кийин гана сиз жакшы боло баштайсыз. Чөптү айта турган болсом, мен эми кымбат чөптөрдү көп жазбайм. Биз өзүбүздүн Кыргызстанда өскөндө эле. Кыргызстанда эмне үчүн биз Кыргызстанда жашайбыз? Биз Кыргызстандын суусун ичип атабыз. Биз Кыргызстандын абасын дем алтабыз. Демек биз Кыргызстандын чөбүн ичишибиз керек. Чөп дагы бул щелочка кирет. Чөптөр экиге бөлүнөт. Кычкыл чөптөр жана щелочу чөптөр болот. Щелочу чөптөрдү ичесиз, кан тамырдын ичинде жана без тамырдын ичиндеги керексиз нерселер, шлак болобу, микроб болобу, керексиз нерселер болобу, баарын кууп чыгасыз. Кан тамырыңыз жакшы айлана баштайт, без тамырыңыз жакшы айлана баштайт. Сиздин ооруп аткан, мына бөйрөгүңүз ооруп атабы, же омурткаңызда грыжа барбы, ошол жака биз канды жакшы жөнөтөбүз. Турган кычкыл чөйрө кетет, ал жака щелочь барат, анан сиз жакшы болосуз. Ансыз жакшы результат көрөбүз деп айта албайбыз. Ошон үчүн дарылоодо, массажда дагы адам сөзсүз 7-ден 10 жолга чейин келиш керек. Сүлүк менен дарылоодо дагы адам сөзсүз 7-ден 10 жолга чейин келиш керек. Ошо бир эле жол келе, мен бир жол алсам бир жакшы болуп калам. Кантип мен айтам, сиз 10 жылдан бери ооруп атасыз. Мен сизге азыр сүлүктү коюп койсом, анда мен көз ачык болуп калбаймбы дейм. Жок, сиздин ар бир көрүнбөгөн кан тамырыңыз, капилларлардын ичиндеги туруп калган шлактарды, туруп калган керексиз нерселерди биз кууп чыгыш үчүн, микробдорду өлтүрүп кууп чыгыш үчүн бизге убакыт керек. Ал үчүн сиз өзүңүз камсыз кылышыңыз керек. Жакшы. Чындыгында Гүлсана эже, Алтынбек байке, атайын сиздердин ушундай иш бөлмөңүздөрдө отуруп сонун маек куруп бердиңиздер. Чындыгында биздин көрүүчүлөргө абдан кызык болду болуш керек. Биздин көрүүчүлөр сиздерге кайрылса болот ар дайым. Жанакы айтылган телефон номерлер менен ушул байкеге, эжекеге кайрылсаңыздар, ушул байке эжекенин түз эле дароо эле колуна келип түшүп калат экен да. Айтпай кетип калыптырбыз. Биз келгенде биринчи күнү
массаж жасап жана диафрагмаларды ачкандан кийин 2 күнгө эс алганын жөнөтөсү деп атпайсызбы? 2 күн ал үйүндө очищение кылат ичин. Полный тамактанбайт, только суу ичет. Ичегини жууп, тазалап келет. Аны биз келгенде ошого жазып беребиз. Ар бирине жазып берип, ичин тазалап 2 күндөн кийин келет. Анан биздин процедура башталат. Жакшы экен. Элибиз оорубасын, элибизде тынчтык болсун. Анан ушундай сиздерге келсе ушул жанакы эжеке айтып аткан чөптөрдү өзүңүз таап бере аласыз да. Биз өзүбүздүн Кыргызстанда өчкөн чөптөр чындыгында аптекаларда бар, сатылуучу жерлерде бар. Эми аны баардыгы тең биле бербейт, ошондуктан сиз мисалы үчүн ар бирине индивидуальный деп коет. Ошо индивидуально мисалы көбүрөөк мүмкүн жоон чегисинде бардыр, көбүрөөк мүмкүн ички чегисинде бардыр. Ошого жараша чөптөр берет. Чай үстүндө сырдашуу берүүбүз болду. Чындыгында бүгүн сонун жакшы маек болду окшойт. Менимче бүгүнкү биздин атайын адистер, врачтар сүлөк менен дарылаган Гүлсана эжекебиз, укалоочу Алтынбек байкебиз ар дайым сиздердин ишиңиздерге ийгилик болсун. Көптөгөн элибиздин батасын алып, анан ошол көптөгөн элдерден угуп атайын сиздерге келдик. Ошондой элдин батасы тие берсин, ишиңиздерге ийгилик болсун. Дагы ушундай көрүшкөнгө чейин аман болуңдар. Дагы ошо эжекебизге, байкеге окшогон же болбосо кыргыз элине кызмат кылып аткандар болсо, астыда турган биздин номерлерибизге чалып кайрылсаңыздар болот. 1 мартка чейин Борбор курулуштан болуп көрбөгөндөй арзандатуулар. Бишкек шаарынан 1 бөлмөлүү батир студияны болгону 700 000 сомго ала аласыз. Бак Дөөлөт бул жогорку стандарттарга ылайык курулган, жайлуулуктун бардык талаптарына жооп берген заманбап турак жайы. Курулуштун аяктоо мөөнөтү 2019 жылдын декабрь айында. Менчик батир жөнүндө кыялдануунун ордуна ал батирде жашай турган убакыт келди. Анда сиз баарын билет экенсиз да. Эми кыял эсине келиши күмөн. Камын өрсеңиз болот. Азаматты жыгытат, начар болсо ден соолук. Аштык кулдум ыргытат, начар болсо ден соолук. Ханды тактан кулатат, начар болсо ден соолук. О дүйнөгө узатат, начар болсо ден соолук. Эң биринчиден соолук, экинчиден акчолук. Алтын башың сыздап өтөп, начар болсо ден соолук. Алтын башың сыздап өтөп, начар болсо ден соолук. Ишиң жакшы жүрүшпөйт, начар болсо ден соолук. Жүрүм десең жүргүзбөйт, начар болсо ден соолук. Буттарыңды жүргүзбөйт, начар болсо ден соолук. Сулуу кызды күлгүзбөйт, начар болсо ден соолук. Эң биринчиден соолук, экинчиден акчолук. Алтын башың сыздап өтөт, начар болсо ден соолук. Алтын башың сыздап өтөт, начар болсо ден соолук. Таза барктап билип жүр, оң канатың ден соолук. Баш көтөрүп күлүп жүр, жылмайганың ден соолук. Кулагыңа билип жүр, сөз укканың ден соолук. Турна моюн жар менен бир
жанашканың ден солук. Эң биринчиден солук, экинчиден акчолук. Алтын башың сыздап өтөт, начар болсо ден солук. Алтын башың сыздап өтөт, начар болсо ден солук. Акыл менен ойлонуп, кең жүргөнүң ден солук. Колуң менен кармашып, саламдашсаң ден солук. Көзүң менен тике карап, байкаганың ден солук. Тилиң менен сөз айтып, сайраганың ден солук. Эң биринчиден солук, экинчиден ак жолук. Алтын башың сыздап өтөр, начар болсо ден солук. Алтын башың сыздап өтөр, начар болсо ден солук. Адамзатка мен тилеймин узун өмүр ден солук.